Валентина Шевченко тарыхты жаңыртууда. Биз бул чакан видеодо Октой тайманбас Валентина Шевченконун сиз билбеген айрым жактарын ачып, талыкпаган эмгегинин артынан кыялына, ийгилигине жетип жатканын белгилеп өткүбүз келди. Валентина менен Антонина Шевченко спорттук жолун түйүлдүктө эле баштаган десек жаңылышпайбыз. Спорт менен түздөн-түз 5 жашынан алектенип баштаса да, ага өзүнүн апасынын курсагында эле даярданып келишкени түшүнүктүү. Ошондуктан быйыл 30га толгон Валя спортко 25 жыл өмүрүн арнаптыр. Тайбокс, кикбокс жана ММА сүйүүчүлөрдүн арасында дүйнөдө болгон бардык бийиктиктерди багындырды. Азырынча ал багынты элек бир гана чоку турат. Ал тууралуу аздан соң сөз кылабыз. Тай боксу боюнча дүйнөнүн 17 жолку чемпиону болуу бул эмне деген шумдук? Жон гана фантастика. Чынында Валентина учурда бүткүл дүйнөлүк атак даңкка ээ болууда. Канчалаган кыйынчылыктарды жеңип өтүп, ким экенин көрсөттү. Майтарылбас эрки жана спорттук таланты менен миллиондогон көрмандарды арттырды. Ал спортто эч качан ыплас жолдорго барбайт. Жеңилгенди да билет. Атаандаштарына сый мамиле жасайт. Мунун баары анын жогорку профессионализминен кабар берет. Айтор Валя кыргыз спортунун намысын чет жерде уят кылбай, таттыктуу алып жүрөт. Таланттуулар ар тараптан таланттуу болушат. Биздин Валяда көп кырдуу талант экенин баарыбыз билебиз. Ал мыкты бийлей алат, мылтыктан ок атат, ашканада өзүн эркин сезет. Суда сүзүүнүн бардык түрүн өздөштүргөн. Баарынан кызыгы ал режиссерлук багытында Бүбүсара Бейшеналиев атындагы искусство институтун аяктаган. Ошентсе да Валянын апасы анын дагы бир өзгөчө сапаты тууралуу айтып берди. Я могу сказать, что Валентина, она очень любит животных. Антонина просто любит животных, а Валентина очень любит животных. У нас всегда были собаки, например. Я держала ротвейлера. А так Валентина, вот она была маленькая, она постоянно приносила домой каких-то кошечек, каких-то собачек. Один раз она принесла мышку в коробочке, которая умирала, да. И мы вот всей семьей выхаживали эту мышку, пока ее дедушка куда-то не унес. Оба Валентина талыкпаган эмгектин арты менен гана баарына жетишип келет. Ошентсе да анын бактысына ага мыкты устат туш келгенинде. Мында Павел Федотовдун орду баа жеткиз. Павел Федотов, он изначально был их тренером, то есть они пришли тренироваться к нему и тренируются до сих пор они у него. Вот. И я считаю, что он как бы был не просто тренером, и он научил их в жизни очень многому. Ошондой эле Антонина менен Валентинанын атасы тууралуу апасы Елена Шевченко буларга токтолду. Их отца звали Анатолий. Вот. Он очень много времени своей жизни посвятил спорту, потому что он тренировался в юношеской сборной, он был чемпионом СССР. Но в последнее время он очень долго болел. В прошлом году вот он умер после продолжительной болезни, и последние годы жизни он прожил в России. Он всегда следил за успехами дочерей и всегда ими очень гордился. Кебибиздин соңунда жогоруда айтылган Валентина багынты элек чокуга кайрылсак. UFC'де 3 жыл мурун тушоосу кесилип, 6 беттеш өткөрүсү да каарманыбыз былтыр кыялданган чемпиондук наамына аябай жакын болду. Бирок калыстардын күмөндүү чечими менен максатына жетпей калды. Валентина ага багынган жок. Мына арадан туп-туура 1 жыл өтүп, биздин сары кыз кыялын ишке ашырганы турат. Экинчи аракетинен ошол чокуу багынат деп ишенебиз. Анан да акыркы жолу Кыргызстанда болгонунда тактап айтканда 2011 жылы мекениме UFC'нин чемпиону болуп кайткым келет деп айткан жайы бар. Демек, буюрса Йоан Эджик менен ийгиликтүү беттеш өткөрүп, жаңы жылда көптөн күтүлгөн мекенине келет деген үмүт бар. 9 декабрда мекендешибиз жеңишке жетип, кыргыз спортунун тарыхында алтын тамгалар менен жазып калаарына күмөнүбүз жок. Статистикага кайрылсак, UFC'нин 25 жылдык тарыхында чемпиондук наамга саналуу гана мамлекеттердин өкүлдөрү ээ болушкан. Алар АКШ, Бразилия, Англия, Канада, Австралия, Голландия, Польша, Ирландия, Беларусь жана Орусия. Өзүңүздөр көргөндөй, буюрса Валентина КМШдан Беларусь менен Орусиядан кийин келе Кыргызстандын атын UFC'нин тарыхына жазып койгону турат.
Кийинчерээк ММА сүйүүчүлөр 2018 жылы Хабиб менен Валентина чемпион болгон деп эскерип да калышар. Ал эми Бишкек UFC'нин чемпиону чыккан саналуу гана шаарлардын бири катары даңазаланмакчы.